Курманбек Сатыбеков көп жылдардан бери дыйканчылык менен алектенет. Быйылкы жылы 40 сотук аянттагы күнөсканага бадыраң менен помидор эккен. Көчөттөрдү февраль айында отургузган. Учурда түшүм бышып, жетилип сатыкка чыгарууда. Бадыраңды азыр бир 10-15 күндөн бери сатып атабыз, 20 күн болуп калды асты. Биринчи ушул өзүсүн айылга сатылат, анан Шамал Сай, андан ары Жалал-Абадка чейин болот да. Помидор эми бышты буюрса, эми сатып баштап атабыз азыр Кудай кааласа. Дыйкан бул жерде экологиялык жактан таза түшүм өстүрөт. Жергиликтүү жер семирткичтер менен азыктандыргандыктан даамдуу, сакталуу мөөнөтү да жакшы. Бул жерге основной бизге көң салынат. Азыр ушуну 20 соттук жерге биз 2,5 камаздай көң салганбыз. Уруктары Өзбекстандан алдырганбыз, уруктарын Алямина деген уруктан эгилген бул жергечи. Основной урук эмелери, азыктары ошо көң менен бышырылат да. Сатыбеков жашылча жемишти айылдагы мектеп ашканалары, балдар бакчаларына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга жардам иретинде арзан баадада берет. Негизи таш көмүр, Каракөл, Шамалдысай жана Жалал-Абад шаарынын базарларына сатыкка чыгарат. Түшүмдөн айыл жергезине мындай арзан эле кылып беребиз. Анан акырлап эме кылганда мындай салат палаттарына эмелерине кылып беребиз. Анан мындай өкмөт иштеринен, сайдик жактардан келсе, алдыга бөлүп беребиз. Помидорлорду да эме кылып эле, акчадан деле албай эле. Жардам кылып. Помидорду Жалал-Абад, бул жагы Токтогул, Каракөл, Кербен, Алабука ушул жактарга чейин, Чаткалга чейин алып кетишет өздөрү келишип полный. Экологиялык жактан таза, сапаттуу жашылча жемишке элдин талабы да арбын. Дыйкан бир эле жерден 2 түшүм алуунун аракетин көздөп, алдыда күздүк түшүмдүн камылгасын көрүүгө киришет. Тагайбек Ахматов, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.